Кайрадан сіздер менен онлайн сабак аркылуу биргебиз. Сіздерге 2 жумадан бери математика онлайн сабагы боюнча бирге математика сабагы боюнча сабактарды өтүп жатабыз. Өткөн сабактарда силердин сандардын бөлүнүүчүлүгү боюнча сөз кылган болчубуз. Андан кийинки сабакта, экинчи сабагыбызда рационалдык сандар боюнча, бөлчөктөр боюнча да söz айтып өткөн болчубуз. Бул сабагыбызда болсо сандардын барабарсыздыгы боюнча жаңы бир темабыз. Бул тема боюнча силер менен сөз кылабыз. Сандардын барабарсыздыгы. Же болбосо биз бул теманы 8 класста inequality темасы менен айтып өтүп өткөнбүз. Бул тема менен керектүү информациялар силер 8 класстын activity буктарында жана андан сырткары 8 класстын pre-algebra 2 китабынан да карап көрсөңөр болот бул теманы. Биз биринчи сандардын барабарсыздыгы жөнүндө силер менен кыска маалымат берип өтүп кетели. Биринчи бизде A жана B деген эки саныбыз болсо, A жана B жана A саны B санынан чоң деген бир түшүнүк болсо, A саны B санынан чоң болсун деп алайлы. Анда эмесе биринчи менен өзүңөр көргөндөй мен бул барабарсыздыктын эки жагына тең 1D сан кошуп алсам эчтеке өзгөрбөйт. Мисалы үчүн мен A'нын жанына плюс C деген бир санды кошуп алсам, анда бул жакта B'нын жанына да плюс C деген санды кошуп алсам эчтеке өзгөрбөйт. Бул жакта өзүңөр көргөндөй эле амалдарда барабарсыздык эч кандай жакка өзгөрбөйт. Ал эми ошол эле эки сан А жана Б саны болсун. Мен ошол эле эки сандан A минус C ошол эле сандан барабарсыздыктын сол жагындагы A деген сандан C деген санды чыгарып же болбосо кемитип алсам, барабарсыздыктын оң жагындагы B санынан да C деген санды кемитип алсам эчтеке өзгөрбөйт. Өзүңөр көргөндөй барабарсыздык өзгөрбөй эле калды. Ал эми мындан кийинкилерди өзүңөр көргөндөй кемитүү жана кошуу менен эчтеке өзгөрбөйт экен бул жактагы. А бирок бөлүүдө кичине өзгөчөлөнүп турат. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Мисалы үчүн мага берилген сан болсун. Мисалы үчүн A B'дан чоң деп дагы көрсөтүлгөн болсо, мисалы үчүн мен барабарсыздыктын сол жагын же болбосо A'ны бир C деген сан менен көбөйтүүнү кааласам, жана бул сан C деген сан 0га барабар болбошу керек. Бул биринчиси 0га барабар болбошу керек. Андан сырткары бул C деген сан 0дон чоң болсун. Ушинтип белгилеп алайлы. 0дон чоң болсо мен A көбөйтүлгөн C чоң B көбөйтүлгөн C деп белгилеп алсам болот. Өзүңөр көргөндөй бул жактагы C деген сан 0дон чоң болгон кезде бул жактагы барабарсыздык эч кандай жакка өзгөрбөйт. Бирок эгерде C деген сан ошол эле сан, бул жакта белгилеп өтүп кетели, бул биздин биринчи амалыбыз болчу, бул экинчи амалыбыз, ал эми бул үчүнчү амал деп белгилеп өтүп кетели. Бул черт менен төртүнчү амалыбызды кайра ушундай көрсөтөм болсо, A деген сан B деген сандан чоң болсун. А бирок бул жерде A деген санды C деген бир сан менен көбөйтөм, бирок бул жакта C деген сан 0дон кичүү бир сан болсо, 0дон кичүү деген минус деген сан, ал эми биз буну кыргыз тилинде терс сан болсо, мен A'ны же болбосо барабарсыздыктын сол жагын 0дон кичүү бир сан менен көбөйтүп алсам, A көбөйтүлгөн C. Анда эмесе барабарсыздыктын оң жагында B деген санды да C'дан C менен көбөйтүп алам. Эки жактан көбөйтүп алдым. Бирок бул жакта C 0дон кичүү сан болгон үчүн же болбосо терс сан болгону үчүн бул жакта бул амал же болбосо бул барабарсыздык амалы тескерисине өзгөрүп калат. Карагыла, 0дон кичүү болгон кезде амалыбыз өзгөрөт. Бул жакта эки жактан өзгөрүп калат. Бул жакта А чоң болчу, минус сан менен терс сан менен көбөткөнүмдө тескери жакка карап калат. Ал эми бешинчи амалыбыз бөлүү болсун. A деген сан B деген сандан чоң болсо жана C деген сан бул жакта 0дон чоң болсо деп көрсөтөйүн. Ал эми мен A'ны C'га бөлүп алсам, бир C деген санга бөлүп алсам, анда эмесе B'ны да C деген санга бөлүп алышым керек. Бул жакта C деген сан өзүңөр көргөндөй 0дон чоң сан болгон үчүн бул жакта эчтеке өзгөрбөйт. Ошол эле бойдон калат. Ал эми ошол эле нерсе 6-чы амал же болбосо 6-чы көрсөтмө деп айтып өтүп кетсек де болот. A деген сан B'дан чоң болсун жана C 0дон кичүү бир сан болсо, терс сан болсо, анда эмесе мен A'ны C'га бөлө турган болсом, ошол эле мезгилде B'ны да C'га бөлүп алышым керек.
Бул жактагы өзүңөр көргөндөй бул амал же болбосо бөлүү менен көрсөтүлгөн амал тескерисине өзгөрүп калат. Эмнеге? Себеби бул жакта c 0дөн кичүү сан болгон үчүн же болбосо терс сан болгону үчүн. Ушул амалдар менен биз барабарсыздыктарды белгилеп, тактап чыгарып алсак болот. Анда эмесе силер каалагандар болсо, бул биз доскада жазгандарыбызды жаза алсаңыздар, силерге 1 мүнөттүк убакыт берсек, андан кийин сабагыбызды улантсак. Силер анда жазылган болсоңуздар, анда кийинки бетке өтөйлү, кийинки слайдыбызга өтсөк. Кийинки слайдыбыз төмөндөгүдөй. Сандарды салыштыруу. Албетте, бул жакта биз бизге берилген амалдар менен бирге байланышып, биз сандарды да өз ара салыштырышыбыз мүмкүн. Сандарды өз ара салыштырганда бирөө чоң, бирөө кичине деп салыштырабыз. Албетте, ошол үчүн бул жакта барабарсыздыкты да колдонобуз. Буга мисал кылып, силерге 2 сан берилген болсо, Б'дан А жана D'дан С деген 2 сан берилген болсо, биз буларды салыштырууда да албетте эмнени колдонобуз? Мисал үчүн, бул жакта чоң жана кичине деген маалыматтар колдонуп алабыз. Сабагыбызды улантайлы. Бул жакта эми бул сандарды салыштыруу менен мисал кылып, бир 2 сан силерге берилген болсо, мисал үчүн 5ден 7 жана 2ден 3 деген 2 сан берилген болсун. Мен бул 2 рационалдык санды кандай салыштыра алышым мүмкүн? Көбүнчө бизде калган сандарды кандай десем, так же болбосо бүтүн сандар берилген болсо, же болбосо ондук бөлчөк түрүндө берилген сандар болсо, аларды оңой гана салыштырып алышыбыз мүмкүн. Биздин көбүнчө кыйналган суроолорубуз 2 рационалдык санды салыштыруу боюнча кыйналышыбыз мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта 2 рационалдык сан бар. Биринчиси өзүңөр 7ден 5, ал эми экинчиси болсо 3ден 2. Бул сандарды кантип салыштырып алышыбыз мүмкүн? Мындай сандарды салыштырып жатканда, биринчи оңойраак болуш үчүн мен 2 рационалдык санды тең бөлүмдөрүн, өзүңөр көргөндөй биринчисинин бөлүмү 7, ал эми экинчисинин бөлүмү 3. Бөлүмдөрүн бирдей кылып алышым керек. Англисинде биз rationalizing denominator деп бул теманда өтүп кеткенбиз. Ошол себептен кайрадан бул жакты жазып атам. 7 болсо, 2 жакты тең бөлүмдөрүн бирдей кылып алышым, бул жакты 3 менен, ал эми бул жакты 7 менен көбөйтүп алам. Анда эмесе, биринчи сан 15 жогору жагы, же болбосо алымы 15, ал эми бөлүмү 21. Ал эми экинчи сан болсо, алымды карай турган болсок, алымы 21, ал эми бөлүм кечиресиңер. Алымы 14, ал эми бөлүмү өзүңөр көргөндөй 21. Өзүңөр көргөндөй, бул эки сандын бөлүмдөрү бирдей болду. Бөлүмдөрү бирдей болгон болсо, мен жогору жагына же болбосо алымына карап туруп бул эки санды салыштырышым мүмкүн. Анда эмесе, экинчи сан же болбосо бизге берилген биринчи 7ден 5 деген сан 3ден 2 деген сандан чоң экенин көрүп турабыз. Себеби 15 14төн чоң. Ушул жол менен буларды салыштырып, өз ара белгилеп алышыбыз мүмкүн. Албетте биз ОРТде көбүнчө бул типтеги суроолордо көп чыгат. Ошол себептен бул сандарды салыштыруу боюнча да бул информацияны силерге берип өтүп кетүүнү туура деп билдим. Мындай жазылсаңыздар, бир аз да убакыт берели. Андан кийин сабактарыбызды өткөн сабактагыдай эле кандай кылайлы? Суроо чыгаруу менен алып барайлы.
Sizlerge bugünçerek düşündüröйүн деген темаларым же болбосо теманын фундаменти ушул эле. Мындан кийин эми калгандарын ушул көргөн амалдарды суроолордун үстүндө текшерип көрөбүз деп ойлойм. Бир аз да убакыт берейин, силер жазып алсаңыздар, андан кийин сабагыбызды улантайлы. Жазып алган болсоңуздар, анда кийинки слайд менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки слайдыбызда биринчи сурообуз. X, Y, Z сандарын салыштыргыла дейт. Өзүңөр көргөндөй, сандарды салыштыруу боюнча биринчи суроо. Силерге берилген суроо. Чыгаруу үчүн 1 мүнөттүк убакыт, андан кийин суроону силер менен бирге чыгарабыз. Албетте силер суроону чыгарган болсоңуздар, жоопторун TrueConf программасы аркылуу бизге жөнөтсөңүздөр болот. Жоопторуңузду күтүп калабыз. Yaxşı, hazırınca bir liseden cevap geldi. Азырынча bir gana liseyden жооп келди. Башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, кайрадан кайта өтүп кетели. TrueConf программасы аркылуу бизге жазып калтырсаңыздар болот жооптарыңызды. Анда эмесе, бул суроону да биринчи чыгарып көрөйлү. Кичине мурдагы суроодой эле, же болбосо кичине мурда силерге түшүндүрүп өткөндөй эле, бул жакта 2 сан эмес, 3 санды салыштыргыла деп берилиптир. Анда эмесе мен бул 3 санды салыштыруу үчүн эмне кылышым керек? Биринчи, бардын карай турган болсок, мага берилген биринчи санда бул жакта 3, өзүңөр көргөндөй бөлүм кийинкисинки 7, ал эми кийинкисинки 4 экен. Булар 3 сандын тең бөлүмдөрү башка-башка. Анда эмесе мен буларды бирдей кылып алыш үчүн мен биринчи санды, же болбосо x деген санды ошол эле өзүндө 7ге жана 4кө көбөйтүп алышым керек. Эмнеге? Себеби башка сандардын бөлүмдөрү мен бирдей кылып алышым үчүн. Ал эми экинчи санды болсо кайсы сандарга көбөйтүшүм керек? 3 жана 4 деген санга көбөйтүшүм керек. Ал эми акыркы санды 4'tü болсо 3 менен 7ге көбөйтүшүм керек. Ошондо мен булардын бөлүмдөрүн, мага берилген 3 сандын бөлүмүн бирдей кылып жазып алышым мүмкүн. Макул, анда эмесе мен буларды бирден-бирден жазалайын. X барабар биринчи санды жазып алсам, 5 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 4. Ал эми бөлүм болсо 3 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 4 деп алсам болот. Ал эми y саны болсо, алсаңыз да жазалайлы. 10 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4. Ал эми бөлүм өзүңөр көргөндөй 7 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4. Ал эми z саны болсо, барабар 7 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 7, 7 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн туура кайрадан 7 менен көбөйтөт экенбиз. Бөлүнгөн. Ал эми бөлүм болсо 4 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 7. Бул сандарды бирден-бирден эстеп чыгайлы эми. X барабар, x деген сан эмнеге барабар экен? 5 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 4 дей турган болсок, канча болот? 35, 70, 140. Ал эми бөлүм болсо
21 көбөйтүлгөн 4 84 деген жооп келип чыгат экен. Ал эми экинчи y санын көбөйтөлү. Y саны барабар 10 көбөйтүлгөн 3 30 көбөйтүлгөн 4 120 бөлүнгөн 84. Ал эми z санын карай турган болсок, z барабар 7 көбөйтүлгөн 3 21 7-ге көбөйтсөк 147. Ал эми бөлүм болсо 84. Өзүңөр көргөндөй, мен мага берилген сандарды бөлүмдөрүн бирдей кылып алдым. X'тин бөлүмүн карай турган болсо 84, ал эми Y-тин бөлүмүндө карай турган болсо 84, Z-тин бөлүмү да 84. Ал эми бөлүмдөр бирдей боло турган болсо, анда мен сандарды өз ара салыштырып алсам болот. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта эң чоң бөлүм алым кимде? Өзүңөр Z-те. Z анда чоң экен. Андан кийин X экен. Андан кийин Y экен. Анда эмесе туура жоопторду карай турган болсок, өзүңөр көргөн Z, X, Y деген жооп D варианты. Бул сурообузга туура жоопту Кадымжан лицейи берди. Албетте, алардын туура жообу үчүн куттуктап өтүп кетели. Жана силерге бир аз да убакыт берели. Бул убакыттын ичинде силер доскада чыгарылган суроонун жообун жазып алсаңыздар болот. Албетте, бул типтеги суроолор кайрадан кайталап өтүп кетейин. Бизде бул типтеги суроолор бизде ОРТда, же болбосо жалпы республикалык тестилөөдө көп чыга турган, көп кезише турган суроолордон. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. А, Б, С деп берилген тамгалар оң сандар экен. Оң сандар эмне болчу? Кайталап эскертип өтүп кетели. Positive numbers. Оң деген positive. Сандар numbers. Ошол себептен оң сандар positive numbers деп айтып өтүп кетсек болот. Ал эми катыштар берилген. Ушундай болсо, анда А, Б, С сандарын салыштыргыла деп белгилеп бериптир. Силерге бир аз да убакыт берели, андан кийин бул суроону силер менен бирге чыгарайлы. Жакшы, азырынча эки лицейден жооптор келди. Күтө турайлы. Чоктол жана Ош кыздар лицейинен башка жооп болгон лицейлер да балким суроону чыгарганга аракет кылып жатышат. Анда эмесе сурообузду чыгарайлы. Силер менен азырынча жакшы 3-4 лицейибиз жооп беришти. Бул суроонун чыгарылышын силер менен бир сыйра карап өтөйлү. Биринчи, бул суроону чыгарып жатканда көңүл бурушубуз керек болгон нерсе А, Б, С сандары боюнча берилген информация. Бул кандай информация болчу? Бул сандар оң сандар, же болбосо позитив сандар. Бул эмне дегени? 0дөн чоң болгон сандар дегени. Албетте, буларды бирдей болушу үчүн эмне кылып алышыбыз керек? Аларды бирдей чыгышы үчүн мен силерге оңой эле жолун айтып берейин. Биринчи, бул жакта A'нын ордуна кандай сан жазылган? Мисалы үчүн -2 бөлүнгөн
A'nın orada misal üçün men 2 деген sandı жазалайын. A'ны 2 деп алдым. Алған болсам барабар -4 жана b. Анда b кандай сан болот? Өзүңөр көргөндөй -2-ни 2ге бөлсөм -1 деген жооп чыгат. Анда -4-тү эмнеге бөлсөм -1 деген жооп чыгат. -4-тү да 4 деген санга бөлүшүм керек. Анда b деген 4-кө барабар болуп калат экен. Андан кийинкиси болсо -3 ал эми бөлүмдө болсо c. Карагыла, бул жакта да b'нын ордуна 4-тү жазалым. Себеби -4-тү 4-кө бөлсөм -1 чыгат. Анда эмесе -3-тү кандай санга бөлсөм -1 чыгат? 3-кө бөлсөм c барабар 3-кө бөлсөм ошол мен күткөн жооп чыгат. Кайрадан эскертип өтүп кетейин. Бул жакта мен A'нын ордуна өзүм эле түздөн түз бир сан жазып алдым. 2 деген санды жазып алдым. Силер да каалаган саныңарды жазып алып эсептесеңер болот. Эмнеге 2-ни алдым? Себеби эң оңой сан болгон 2 болчу. Себеби -2-ни 2ге бөлүнөт. -2. Ошол себептен 2-ни жазып алдым. Кайрадан эскертип өтүп кеткен болгон бул жакта 2ден башка сандар да жазышы мүмкүн эле. Мисалы үчүн кандай сандар? -1, -3 деген сандар жазып алышы мүмкүн эле. Бирок бул жакта ал санды жазууга уруксат берилген эмес. Кандайча оң сандар деп жазып коюптур. Оң сандар positive numbers. Же болсо плюс болгон сандар, 0дон чоң болгон сандар жазышым керек. Ошол себептен мен бул жака 2 деген санды жазып алдым. Андан сырткары башка сандарды жазып алсам болмок. Мисалы үчүн бул жака 2ден сырткары 1 деген санды жазып алсам, анда -2 чыкмак. -2 чыгышы үчүн мисалы үчүн -2-ни A'нын ордуна карагыла. 0дон чоң болгон бир сан жазышым керек. Себеби оң сан болгон үчүн 1 деген санды да жазып алышым мүмкүн. Барабар. Анда эмесе -4 b'нын ордуна кандай сан жазсам -2 чыгат. Себеби бул жакта -2-ни 1ге бөлсөм -2 чыгат. -4-тү эмнеге бөлсөм -2 чыгат? 2ге бөлсөм. Анда b 2 болуп калды өзүңөр көргөндөй. A 1 деп алсам, b өзүңөр көргөндөй 2. Ал эми -3-тү эмнеге бөлсөм мага -2 деген жооп чыгат. Албетте -3-тү 3-төн 2 деген. Жок, 3-төн 2, албетте 3-төн 2 деген санга бөлсөм, бизде бул сан чыгат. Албетте анда c дагы 3-төн 2 же болсо 1,5 деп белгилеп коюшум да мүмкүн. Ушул 3 санды A, B, C-ны кааласаңар биринчи, кааласаңар экинчиден да салыштырып көргөнүңөрдө, биринчи B эң чоң сан болуп чыгат. Себеби биринчи менен салыштырганда B 4, андан кийин C 3, же болсо андан кийин A келет. Албетте муну экинчи мисал менен да бул жакта бул мисалдар менен да көрсөтүп алсак болот. Анда эмесе жообубуз кайсы болуп калды? Эң чоңу B, андан кийин C келет экен, андан кийин A. D вариант деп жооп берген лицейлерибиз албетте туура жооп беришти. Аларды куттуктап өтөбүз. Жана бул суроону жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт беребиз. Бул суроонун да жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообузда төмөндөгүдөй A, B, C оң сандар. Эгерде B'дан A, C'дан A деген сандан чоң болсо жана ал да 1ден чоң болсо, анда A, B, C сандарын салыштыргыла деп берген сан. Силерге да бир аз да бул суроону чыгарып алыш үчүн убакыт берели. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарайлы. Суроонун башынан эле 3 лицейибиз Жалал Абад кыздар лицейи, Ош кыздар лицейи, Кадамжай лицейи, артынан эле Чоктар лицейи, 4 лицейибиз азырынча жооп жазышты. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз да болсо, албетте кайрадан эскертип өтүп кетейин, Турком программасы аркылуу бизге жазып калтырсаңыздар болот. Кызыл Кыя лицейде жооп жазышты. Жакшы.
Albatta, жооп жазылган лицейлерден сырткары бизди YouTube аркылуу да көрүп жаткан окуучуларыбыз бар. Алар да балким бул суроону чыгарыш үчүн аракет кылып жаткандыр. Аларды да күтө турайлы. Жақсы, азырынча жооп келген лицейлерибиздин жооптору белгилүү болду. Анда эмесе биз бул суроолорду силер менен бирге чыгарганга аракет кылып көрөлү. Мен биринчи мага берилген барабарсыздыкты өзүңөр көргөндөй Б'дан А жана C'дан А деп берилген барабарсыздык бар. Мен биринчи ушул бөлүктү бөлүп алайын дагы. Мен бул ушул бөлүктү чыгарып алганга аракет кылайын. Б'дан А чоң экен, эмнеден C'дан А деген рационалдык сандан. Андан эсе мен буларды бири-бири менен көбөйтүп алышым мүмкүн. Оң сандар болгонуна караганда мен эмне кылсам болот? А менен C'ны жана Б менен Аны көбөйтүп алсам болот. Өзүңөр көргөндө А менен C'ны көбөйтсөм, А көбөйтүлгөн С чоң болот, Б көбөйтүлгөн А да. Өзүңөр көргөндөй мен эки жакты тең А деген санга бөлүп алам. А деген санга бөлгөнүмдө кайрадан эскертип өтүп кетейин. А деген сан оң сан болгон үчүн бул барабарсыздык өзгөрбөйт. Алар жөнөкөйлөнүп кетет. Андан эсе С Б'дан чоң экенин тауып алдык. Өзүңөр көргөндөй. Бул жакта Алар жөнөкөйлөттү бири-бирин, бирок бул жакта кайрадан эскертип өтүп кеттим. Барабарсыздык өзгөргөн жок. Себеби А деген сан бул жакта да бизге берилген оң сан. Ошол себептен эч нерсе өзгөргөн жок. Андан эсе мен С менен Б'нын ордуна каалагандай бир сан жазып алам. Мисалы, мен C'нын ордуна кандай десем 2 деп 3 деп жазып алсам, Б'нын ордуна 2 деп жазып алсам болот. Мисал үчүн, анда эмесе мен бул жакта өзүңөр көргөндөй Б Адан Б, А С жана Б 1 болчу. Кайрадан эскертип өтөм, бул жакта Б'нын ордуна 2-ни жазып алдым. А ошол эле бойдон турат. C'нын ордуна 3-тү жазып алдым. А жана 1. Бул жакта өзүңөр көргөндөй Анын ордуна башка кандай сандар жазып алышым мүмкүн. Анын ордуна каалагандай сандарды жазып койсок болот. Мисал үчүн, бул жакта биз муну салыштыра турган болсок да, оңойраак жолу же болбосо силер менен кичине мурдада сандарды салыштыруу боюнча көрүп өткөн методубуз болчу. Бул жакта мунун астына 1 жазып алдым рационал сан боюнча. Жана буларда өз ара белгилеп өтүп алсам деле болот. Жөнөкөйлөтүп ала турган болсом, бул жакта сандардын арасында Анын ордуна сан коюп деле текшерип көрсөк болот. Анын ордуна 1, 2 деген сандарды коюп текшерип көрүшүбүз мүмкүн. Бирок бул жакта эскертип өтүп кетейин. Бул жакта Анын ордуна сан коюп жатканда эң оңой жолу 1 чыкпашы керек болгон сан. Мисал үчүн бул жакка Анын ордуна 3тү кое албайм. Эмнеге? Себеби 3 койсом, 3тү 3кө бөлсөм 1 чыгат, бирок 1 1ден чоң деген бизде бир түшүнүк жок. Анда эмесе мен Анын ордуна 2 жана 3төн чоң сандар коюшум керек. Себеби бул жакка 3 кое албайм, бирок анын алдындагы санга Анын ордуна болсо 2-ни кое албайм. Себеби 2-ни 2ге бөлсөм кайрадан 1. 1 1ден чоң деген бир түшүнүк жок бизде. Ошол себептен 2 жана 3төн чоңураак болгон сандарды жазуум шарт. Мисалы үчүн мен бул жакка Анын ордуна 4 жаза турган болсом, бул жакка да Анын ордуна 4 жазам. 2 жана 3төн чоңураак сан 4 болушу мүмкүн. Анда эмесе бул жакка өзүңөр көргөндөй Б 2ге барабар, С 3ке барабар, ал эми Аны эмне деп алып алдык? 4 деп алып алдык. Анда эмесе сандарды өз ара салыштыра турган болсок, өзүңөр көргөндөй А чоң C'дан, С чоң Б'дан деп белгилеп өтүп кетишибиз мүмкүн. Анда эмесе бул суроонун туура жообу А варианты болуп калат. Кайрадан эскертип өтүп кетейин. Бул жакта эмнеге Анын ордуна башка сандар жазышыбыз мүмкүн эмес. Биринчи, оң сандарды гана жазышыбыз мүмкүн. 1, 2, 3, 4 деген. Бирок 1ди жаза албайм. Себеби 3төн 1 1ден кичүү сан болуп калат. 2-ни жаза албайм. Себеби 2-ни жаза турган болсом, бул жакта 2-ни 2ге бөлө турган болсом 1 деген сан чыгат. 1 1ден чоң деген түшүнүк жок.
3'tü de jaza alban. Sebebi 3'tü 3'kö böle turgan bolsam bul jakta da 1 çat 1 birden çoğun degen bul jakta da şunç jok. Anda emесе andan kийинки san 4 gana jaza alышым mümkün. 4 жана андан чоң сандарды жаза алышым мүмкүн. Ошол себептен A'ды 4, C'ны 3, ал эми B'ны 2 деп белгилеп алып, буларды өзара салыштырып өтүп кетишибиз мүмкүн. Албетте тест методунда биз оңоyраак жолдор менен бул жакта сандардын ордуна же болбосо тамгалардын ордуна сандарды жайгаштырып коюп кетсек, бизде тестке оңой тесттин жообун таап алуу оңоyраак болот деп ойлойм. Силер үчүн бул суроонун жообунда жаза алуу үчүн бир аз да убакыт берейин. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, анда эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Бирдекени эскертип өтүп кетейин. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп калат. Андан кийин силер менен бир 5 мүнөттүк тыныгуу беребиз. Андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн улантабыз. Ал эми сурообуз менен тааныштырып өтүп кете турган болсом, барабарсыздык туура болгондой кылып ABC сандарын тапкыла дейт. Албетте, мага берилген суроо төмөндөгүдөй болуп турат. Биз бул жактан ABC сандарын табышыбыз керек. Бул метод, бул жакта бизге берилген суроону сандарды салыштыруу методу менен оңоyраак таап алышыбыз мүмкүн. Жакшы, аздан чакадан эле лицей биринчи болуп жооп берди. Анда эмесе башка лицейлерибиз да күтөбүз. Жалал Абад кыздар лицейи, Чоктал кыздар лицейи да ар дайымкыдай, мурдагы сабактарыбыздай активдүү катышып жатышат жана жоопторун жазышты. Кызыл Кыя лицейи да бизге жоопторун жөнөтүшүп жатат. Жакшы. Сабагыбызда активдүү катышып жаткан лицейлерге Кызыл Кыя, Кадамжай, Жалал Абад кыздар лицейи, Ош кыздар лицейи жана Чоктал кыздар лицейине кайрадан рахмат айтып өтүп кетем. Жана силерден жоопторуңуздарды күтүп калам. Албетте, силер жоопторду жазып жаткан мезгилдин өзүндө эле YouTube аркылуу да бизди көрүп жаткан угармандарыбыз бар. Алар да балким бул суроолорду чыгарып жатканы деп, аларга да убакыт берели бир аз. Андан кийин суроону чыгарабыз. Жообун чыгарайлы. Анда эмесе биринчи кайрадан эскертип кетейин. Бул суроонун жообун сандарды салыштыруу методу менен чыгарып алсак болот. Албетте бул жакта мага берилген 2 рационалдык сан бар жана булардын бөлүмдөрү башка-башка. Анда эмесе мен биринчи рационалдык сандын канча менен алымын жана бөлүмүн 9 менен көйүтүп алам. Ал эми экинчи рационалдык санды болсо алымын жана бөлүмүн 7 менен көйүтүп алам. Көйүтүп алганда биринчи сан 9 көйүтүлгөн 5 45. Ал эми бөлүмү 9 көйүтүлгөн 7 63 болуп калат. Ал эми акыркы сан деп белгилеген 7-ни 7-ге көйүтсөк 49, ал эми бөлүм болсо 63 болуп калат. Ал эми арада 3 сан болуш керек. Албетте бул 3 сандар кайсы сандар болушу мүмкүн. Албетте биз аларды белгилеп өтөрдөн мурда оңой жолу менен карай турган болсок, ал 3 сандарды бирден жазып отургандан көрө бөлчөгү 63 болгон бул жакта бир гана вариант бар, Г варианты. Калгандарын тестте
1'den 46, 47, 48 buların arasında özüңөр көргөндөй алымы 46, 47 жана 48 болгон сандар гана болушу мүмкүн. Бул жакта өзүңөр көргөндөй андан да оңой жолу бөлүмү 63 болгон бир гана вариант бар. Анда эмесе биздин туура жолубуз Г варианты деп белгилеп айтып өтүп кетсек болот. Албетте, биз тестирлөөдө секундада биз үчүн маанилүү болгондуктан суроону оңой чыгаруу жана жообун оңой белгилөө методдорун көрүп белгилеп өтүп кетсек болот деп ойлойм. Анда эмесе биз бул суроону жообунда белгилеп өттүк. Силер менен бир 5 мүнөттүк тыныгуу берели. 5 мүнөттөн кийин кайрадан силер менен онлайн сабак аркылуу жолугушканча деп калам.
5 minütlük vaqtımız bütdü, hurmatly okuwçylar. Anda mesela biz sağızda ulantaylı. Sağızın ikinci bölügünün birinci sorusu tömendegidey. Eğer de a goýutilgen b 0'dan kiçik bir san bolsa, jana a kvadrat goýutilgen c 0'dan çoň san bolsa, jana 0,2 goýutilgen b barabar 0,3 goýutilgen c bolsa, anda a, b, c sanların salıştırıla dep berilgen soru. Albatta bu soruň jogabyn tabu üçin sizlerge 1 minütlük wagt berem. Andan keyin birge soruň jogabyn qarap çygasyz. Yaxşı, cevaplarınızlar hazırdan gelip başladı. Biraz da gütüp turaylı. Başka cevap olan litseler de buluş mümkün. Okuçular alardan cevapları kanday bulur eken. Жақсы, жооп берген лицелерибиз болду. Анда эмесе бул суроону силер менен бирге кайрадан чыгарып көрөйлү. Биринчи мага берилген суроолорду салыштырып көрөйүн. Биринчи бөлүктө a квадрат a көйтүлгөн b 0'dan кичүү жана a квадрат көйтүлгөн c 0'dan чоң деп берилиптир. Анда эмесе биринчи экинчи берилген туюнтманы ала алайын. a квадрат көйтүлгөн c 0'dan чоң экен. Өзүңөр көргөндөй бул жакта a kvadrat bir sanın kvadratı her daim emne bolot 10 san bolot. Misal üçün minus 1'din kvadratı da 1 bolot. Bu 10 san 1'din kvadratı da her daim 1 bolot. 10 san çıgat. Her daim bir sanın kvadratı bul degen 10 san çıgat. Anda mesela birinci bulacaktan 10 san çıgat turgan bolsa, anda göğütülgön başka bir san menen göğütköndü c sanı da 10 san boluş gerek. Senin 0'dan çoň san bolgan üçün. Anda mesela c özüňөр görgөндөй pozitif же болсо 10 san dep belgilep alışım mümkün. Andan keyinkisi. Bu jakta 0,2 b jana 0,3 c dep berilipdir. Men аны jönököýletip alayın. 2 göýütülgön b barabar 3 göýütülgön c dep жазып alsam bolot. Sebebi iki jakta teң men emne menen 10 menen göýütüp aldım. 10 menen göýütkönümde hiçteke özgörбөйт. Anda ese c kanday bolçu? C özüňөр bilgendey 10 san bolçu. C 10 san bolsa bu jakta tenglemenin sol jagında da 10 san çıkışı üçün 3'tü 10 san men göğütsök 10 san çıkış gerek. Anda 2'nin de bu jakta b da 10 san çıkışı gerek. Anda mesela b'ni da 10 san dep belgilep alsak bolot. Anda mesela b da 10 san bola turgan bolsa, birinci tuýutmaga karasak b 10 san jana 10 sanda kanday sanga göğütsök ters san 0'dan kiçik bir san çıkış gerek. Anda 10 sanды ters sanga göğütkönüzde 0'dan kiçik bir san çıkar. Anda mesela a emne bolot ters san. Olsa en küçük sanımız bunların içinde elbette a bolot. En küçük sanımız a bolgan qaysı variantlar var? A variantı jana v variantı var. Kalgan variantlardan bardığın kanday tura emesde belgilep alsam dele bolot. Menim tura jogum ja a variantı je v variantı boluş gerek. Elbette mi? Men bul jaktan a en küçüsü dep tap aldım. Al emi c en küçüsü je b en küçüsü dep belgilegenizde elbette bul jakta özüňөр görgөндөй bir sandı, misal için bulacakta 2 göğütülgön b barabar 3 göğütülgön c bolçu. Men misal için c'nın orduna 2 degen sandı жазып atıram bolsam 3 göğütülgön 2 6 boluş gerek. Anda oşal 6 çıkış üçün b 2 göğütülgön emne 6'ga barabar. Albatta anda 3 b 3 eken. C'ni 2 b'ni 3 dep alıp alsam bolat. Anda mesela özüňөр görgөндөй andan keyinki sanыбыз anda ukat a en küçük sanыбыз bolçu. Andan keyin c andan keyin b. En çoğun sanımız b de belgilep ötüp ketsek bolot. Anda mesela özüňөр görgөндөй bizdin suroobuzun tura jogaby v variantı. Kalaganlar üçün biraz da wagt bereyli. Bu suronun jogabyn жазып alsaňyzlar bolot. Andan keyin keyinki suroo menen sağızdy ulantabыз.
Suronun jogunu jazagan bolsaňyzlar, keyinki suro menen sagaz ulantayly. Keyinki surobuz tömendegidey. Egerde belgilen tuýutma özüň görgende 6x-den çoň, x y-den y 2-den çoň bolsa, anda tömendegi a, b, c sanlaryň salışdyryla dep berilipdir. Albatta, sizlerge biraz da wagt bereyim bu suro üçin, andan keyin sizler bilen birge suronun jogunu çygyraýly. Жақсы, азанча жооп жөнөткөн лицейлерибиз бар. Алардын жоогунда азыр текшерип көрөбүз. Албетте, бул типтеги суроолорду биз чыгарып жатканда, кайрадан силерге оңой жолун үйрөтүп өтүп кетейин. Тестилөө методунда, бул методду колдонсок, биз сурообуздун жоогун оңоюраак табабыз деп ойлойм. Биринчи, 2ден чоң болгон сан y-дин ордуна кандай сан алып алышым мүмкүн? Өзүңөр көргөндөй, мен бул жакта y-дин ордуна 3 деген сан алып алсам болот, x-дин ордуна 4 деген сан алып алсам болот. Анда эмесе бул сурообуздун ушул жол менен жоогун тапсак деле болот. Андан сырткары y-дин ордуна 4, ал эми x-дин ордуна 5 деген санды алсак деле, албетте биз каалаган жоопко жетебиз деп ойлойм. Анда эмесе мен биринчи сандарды, бул жазган сандарымды y жана x-дин ордуна коюп жазып алайын. A барабар x-ден y-дин ордуна мен эмне жазган болчумун? 3 жазган болчумун. Ал эми x-дин ордуна болсо 4 жазган болчумун. B болсо b барабар 2, ал эми бөлүм x-дин ордуна мен 4 жазган болчумун. Ал эми c болсо y-дин ордуна кайдан эскертип көтөрүбүз 3, ал эми бөлүм болсо 2 болчу. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта бизде кандай рационалдык сандар түзүлүп калды. 4дөн 3, 4дөн 2 жана 2ден 3 деген. Мен бул сандарды салыштыра турган болсом, албетте бөлүмдөрүн бирдей кылып алышым керек. A санынын бөлүмү 4, B санынын бөлүмү 4, ал эми C санынын бөлүмү 2 экен. Анда эмесе мен C санынын бөлүмүн тиги A жана B санынын бөлүмдөрү менен бирдей кылып алышым керек. Анда 2 менен көбөйтүп алам. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй A барабар 4дөн 3, B барабар 4дөн 2, ал эми C барабар эмне болуп калат? 4дөн 6 болуп калат. Өзүңөр көргөндөй эле бөлүмдөр бирдей 4, 4 жана 4. Ал эми алымдарды салыштыра турган болсок, алымдардын эң чоң C'нын алымы чоң. Андан кийинки вариант A'нын алымы, андан кийинкиси болсо B болуп калат. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу карап өтө турган болсок, C, A, B деп берилген вариант G варианты болуп калат. G варианты деп белгилеп өтүп кеткен лицейлерибиздин жообу туура, ал лицейлерибизди өзгөчө куттуктайм. Жана бул сурообуздун жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Өзүңөр көргөндөй, сандарды салыштыруу методу бизде бул жакта барабарсыздык темасында көп мааниге ээ, өз билеңер көрүп өткөндөй. Ушул себептен бул теманы кайрадан кайталап чыксаңыздар, өзүңөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Себеби бул темада сандарды салыштыруу методу боюнча жалпы республикалык тестилөөдө бул типтеги суроолорубуз көп чыгат. Ушул себептен көңүл буруп карап коюшуңуздарды сурунам. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантсак. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде x минус 7, 2x плюс 1ден кичүү же барабар болсо жана x плюс 11, 2x плюс 1ден чоң болсо, анда x'ин мүмкүн болгон баардык бүтүн маанилерин суммасын тапкыла дейт. Бул суроо башка бир суроого караганда бир аз да өзгөчөлөнгөн суроо.
Себеби бул жакта өзүңөр көргөндөй барабарсыздык, эки башка барабарсыздык бар. Бул барабарсыздыктарды биз математика сабагында compound inequalities деп өткөн болчубуз. Эстей турган болсоңуздар жакшы. Суроону окуп бүтө элегиле 3-төн 4-төн лицейлерибиз жооп берип баштады. Кызылкая, Кадамжай жана кыздар лицейлери, Жалал Абад кыздар лицейи. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, алар бир аз да күтүп турайлы. Андан кийин сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазган лицейлерибиз болду. Жакшы. Башка YouTube аркылуу да көрүп жаткан лицейлерибиз болсо, албетте алар да бул суроону чыгарышкан болсо керек. Анда эмесе биз бул суроону жообун силер менен бирге текшерип көрөйлү. Суроону жазып отурган болсом, x минус 7, 2x плюс 1 жана x плюс 11. Бул жакта мен жөнөкөйлөтүп ала турган болсом, бардык жагына минус x же болсо x'ти кемитип алам. X минус 7. Бул жактан мен x'ти кемитип алсам, анда кийинки барабарсыздыктан да x'ти кемитип алышым керек. 2x плюс 1ден да x'ти кемитип алышым керек. Кийинки барабарсыздыктан да x плюс 11ден да x'ти кемитип алышым керек. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй x минус x жөнөкөйлүп кетет. Анда эмесе минус 7 калат бул жерде. Кийинки барабарсыздыкта болсо 2x, бул жактан минус x. 2x'тен x кемите турган болсом, x калат плюс 1 бул жакта. Андан кийинкисинде x жана минус x жөнөкөйлөт жана 11 деген сан калат. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта бир гана x калды ортодогу барабарсыздыкта. Анда эмесе мен ал x'ти жалгыз калтыра турган болсом, бардык жактан минус 1ди кемитип алышым керек. Минус 7 минус 1, x плюс 1, андан минус 1ди кемитип алам жана 11 минус 1 деп алам. Бул жакта өзүңөр көргөндөй, биринчисинде бардык жактан x'ти кемитип алган болчумун. Ал эми экинчисинде болсо бардык жактан минус 1ди кемитип алып жатам. Минус 7 минус 1 албетте минус 8ге барабар. Андан кийинкиси x, андан кийинкиси 11 минус 1 10го барабар. Анда эмесе мен x'тин ордуна келиши мүмкүн болгон сандарды жазайын. Бул жакта x'тин ордуна минус 8 келиши мүмкүн экен. Себеби бул жакта кичине же барабар деп турат. Ошол себептен минус 8 деген сан келиши мүмкүн. Анда эмесе минус 8 келиши мүмкүн. Бул жакта ордуна жазышым мүмкүн. Минус 8 суммаларын табышым керек. Андан сырткы минус 7, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0 деген санды жазышыбыз мүмкүн албетте. Плюс андан кийин 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 жана плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9 жана 10 жаза аламбы? Жок, 10ду жаза албайм. Себеби бул жакта барабарсыздыкты карай турган болсок, 10дон кичүү деп жатат. Ошол себептен 10ду жаза албайм. Анда эмесе мен бул сандарды салыштыра турган болсом, минус 8 менен плюс 8 жөнөкөйлөп кетет. Минус 7 менен плюс 7, минус 6 плюс 6, минус 5 менен плюс 5, минус 4 менен плюс 4, минус 3 плюс 3 жөнөкөйлөт. Минус 2 менен плюс 2 да жөнөкөйлөт, минус 1 менен плюс 1 да жөнөкөйлөт. Бул жакта бир гана жөнөкөйлөгөн эмне кылат? 9 деген жообубуз калат. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу өзүңөр көргөндөй суммалардын баардыгын топтоп чыкканыбызда түздөн түз Б варианты деп белгилеп айтып өтүп кетсек болот экен бул сурообуздун жообун. Анда эмесе Б варианты деп белгилеп өткөн лицейлерибизди кайрадан куттуктап өтөм. Суроолорго бул суроого да жооп бергени үчүн. Жана силерге бир аз да убакыт берем бул суроонун жообун жаза алуу үчүн. Андан кийин кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантабыз.
Suro'nun cevabını жазылған болсаңыздар, анда кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки сурообуз ABC терс сандар деп берилиптир. Кайрадан эскертип өтүп кетейин. Терс деген бул негатив. Биз англисинде негатив деп көрүп өткөн болчубуз. Эгерде 2AB барабар 3BC барабар 5AC болгондо, анда ABC сандарын салыштыргыла деп берилген суроо экен. Албетте бул суроонун жообун Truecom программасы аркылуу бизге калтырсаңыздар болот. YouTube аркылуу көрүп жаткан угармандар болсо, албетте аларда өз аракет кылып бул суроонун жообун таап, кийинчерээк биз суроону чыгарганда текшерип көрсө болот. Жакшы, азырдан лицейлерибиз бизге жооп берип баштады. Кадамжа лицейинен жооп келди. Башка жооп болгон лицейлерибиз да, алардын да жообун күтүп турайлы. Андан кийин суроону алар менен бирге чыгарып көрөйлү. Жакшы, кыздар лицейде активдүү жооп берип жатышат. Акыркы болуп азырынча Ош кыздар лицейи жооп берди. Башка жооп болгон лицейлерибиз да, аларда күтөлү. Андан кийин сурообуздун жообун текшерип көрөйлү. Жооп жөнөткөн лицейлерибиз болду. Жакшы, анда эмесе биз сурообузду кайрадан текшерип, жообун карап өтөлү. Биринчи мен мага берилген өзүңөр көргөндөй эле теңдемеден 2AB барабар 3BC барабар 5AC деп берилген теңдемеден мен жоопту тапканга аракет кылам. Мен биринчи бөлүк кылып, биринчи бөлүккө карап алсам. 2AB барабар 3BC дейт. Өзүңөр көргөндөй бул жакта B менен B-ны мен түздөн түз жөнөкөйлөтүп алсам болот. Анда эмесе 2A барабар 3C дейт. Өзүңөр көргөндөй бул жакта A саны C санына караганда чоң экендигин түздөн түз белгилеп айтып өтүп кетсек деле болот. Көрүнүп тургандай эле. Же болбосо муну оңойраак жолу, башка жол менен текшерип көрө турган болсок, мен бул жакта C-нын ордуна 2-ни коюп көрсөм, C-ны 2 деп алып алганымда 3'tü 2'ye koysam 6. Anda mesela A 3 çıkart eken. Oşul yol menen de A'nın C'dan çoğ ekendigin görsötüp alışım mümkün. Orduna san koyup görüp dele görsök bolup A'nın C'dan çoğ ekendigin. Anda mesela tengdemenin ikinci bölümüne karay turgan bolsam, ikinci bölümünde 3BC barabar 5A koyulgan C. Bu jakta C'lar jönö koyulup ketet. Jana 3B barabar 5A bolup turат. Özüңөр көргөндөй, бул жакта да B деген сан B'nın A'dan çoğ ekendigi түздөн түз көрүнүп турат. Анын деле оңой жолу, бул жакта силерге оңойраак жолунда көрсөтүп турган болсом, бул жакта A'нын ордуна мисалы үчүн мен 3 деген сан койсом, A'ны 3 деп алып алсам, бул жакта B эмне чыгат? B 5 деген сан чыгат. Өзүңөр көргөндөй эле A'нын ордуна сан коюп, B'нын андан чоң экендигин көрүп алсам болот. Ал эми азыр мага берилген 2 барабарсыздык чыкты. А C'дан чоң, ал эми B болсо A'дан чоң. Бул экөөнү салыштыра турган болсом, B A'dan чоң болчу. Жана мен бул барабарсыздыкты жазып алдым. Бул экинчи барабарсыздык жазып алдым. Ал эми экинчи барабарсыздык жазып ала турган болсом, биринчи барабарсыздык А C'дан чоң болчу. Бул эки барабарсыздыкты биргелештиргенде өзүңөр көргөндөй B A'дан чоң, А C'дан чоң деген жооп келип чыгат экен. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Бул сурообузга туура жооп бергендерди да кайрадан куттуктап өтөм. Жана бул сурообуздун туура жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем.
Birinchi bizga so'rov berganlar bor. Alardan da so'rovsini qarab ko'raylik. Qanday so'rov berilibdir. Ters standartga chinda bile. Albatta, biz buni ko'ngil burbagan bo'lchuz. Bu yoqdan albatta yana qatan bo'ldi. Ters standart bo'lganda anda emne bo'ladi? Bu yoqda bizga berilgan barobarsizliklar almashadi. Anda mese B eng kichik san bo'ladi, andan keyin A, andan keyin C bo'ladi. Albatta, hozirgi men qilgan qatani, bu qatani ko'pchilikda ekzamen uchurunda, jalpi rusiya test turlari uchurunda qiladi. Sizlarga shunday qatalar bol bo'lsin. So'rayotgan. Jana qatamda eslatgan kim ekan? O'sh qizlar litseyi deb alardi. Jo uchun, jo'sa menga to'g'ri yo'l ko'rsatganlar uchun rahmat aytam. İnsanlık her zaman hata yapar. Her birimiz büyüküz ve hata yapabiliriz. Dep aytib o'tdim. Qatamda aytib o'tgan litseyga, jana o'sh qizlar litseyine rahmat aytam. Ters san bo'lgandan, albatta bu yoqda ne bo'ladi? Bizga berilgan barobarsizliklar bardығы teskerisine özgürlük. Jana C en küçük san bolçu. Anda mese bizden joğuz qaysı bo'ladi? D variantı bo'lib qoladi. B variantı emas. Жақсы, сұравын жоғын жазалған болсаңыздар, анда кейінгі сұравмен сағызды ұлантайлы. Кейінгі сұравыз төмендегідей. Егер де A плюс B барабар X, B плюс C барабар Y, жана A плюс C барабар Z болса, андан сыртқары бізге Z Y-тен чоң, Y X-тен чоң деп берілген информация да бар екен. Анда месе A, B, C сандарын салыштырылы деп берілдір. Сұравының жоғын чығарып көргілер. Жақсы, азықтарына ош қыздар лицейінен бірінші жауап келді. Başka liselerden de cevapları götürüp kalağız. Yaxşı, litselerimiz bir-birinin артынан da тура жооптор берип жатышат. Көпчүлүгүнүн жооптору D варианты болуп жатат. Жакшы. Biraz daha күтө турайлы. Балким башка бир жооп болгон litселерибиз да чыгар. Başka cevap жазган litselerimiz болгонуна караганда биз суроону чыгарып көрсөк болот экен. Анда эмесе мен биринчи мага берилген барабарсыздыкты жазып алайын. Z чоң экен Y-тен, чоң экен Y-тен, чоң экен X-тен. Анда эмесе мен Z-тин ордуна эмне жазып алышым мүмкүн? Z-тин ордуна мен A плюс C-ны жазып алышым мүмкүн. A плюс C, анда эмесе чоң. Y-тин ордуна болсо B плюс C-ны жазып алам. B плюс C. Анда чоң экен эмнеден? X-тен. X болсо X-тин ордуна A плюс B деп жазып алсам болот экен. Жана мен мага берилген бул барабарсыздыктарды 2 бөлүп башка карап чыгам. Биринчи бөлүгү A плюс C B плюс C'дан чоң экен. Анда эмесе бул жакта C'лар жөнөкөйлөп кеткенде A'нын B'дан чоң экендигин көрүп алсак болот. Ал эми экинчи бөлүктү карай турган болсок, экинчи бөлүктө B плюс C A плюс B'дан чоң экен. Анда эмесе бул жакта B'лар да бири-бирин жөнөкөйлөп кетет жана C A'дан чоң экендиги көрүнүп турат. C A'дан чоң боло турган болсо C бул жакта белгилүү A'дан чоң. Анда эмесе A'дан чоң деп бул жакка жазып алсак деле болот. C A'дан чоң. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу C A B деп белгилеп D варианты деп айтып өтүп кетсек болот. Албетте бул сурообузга Ош кыздар лицейи, Кадамжай лицейи жана Кызыкка лицейлери туура жооп берди. Алардын бул 3 лицейдин тең туура жооптору үчүн өзгөчө куттуктап өтөбүз. Жана сурообуздун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт беребиз.
Suronun cevabını жазылған болсаңыздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгер x 0-дон кичүү болсо, бул эмне деген? X албетте терс сан. Жана 0,8-ден x барабар 0,5-ден y барабар 0,2-ден z болсо, анда x, y, z сандарын салыштырыла деп берилиптир. Немесе силердин жооптарыңызды күтөбүз. Hoş kızlar birinci bolup жооп берди. Андан кийин Кадамжай лицей, да экөө тең бирдей жооп Д вариант деп. Жакшы, азырынча кызыктуу лицейда жоопторун жазышты. Бардык жооп берген лицейлер азырынча Д вариант деп жооп берип жатышат. Башка жооп болгон лицейлер болсо, албетте аларда күтөбүз. Жакшы, башка жооп болгон лицейлер жок окшойт. Анда эмесе, сурообузду чыгарып баштайлы. Биринчи, мен мага берилген теңдемени жазып алайын. 0,8-ден x барабар 0,5-ден y барабар 0,2-ден z боло турган болсо, бул сандарды мен жөнөткөйлөтүп алганымда 8-ден x барабар 5-ден y барабар 2-ден z деп жөнөкөйлөтүп алышым мүмкүн. Албетте, буларды бирдей оңойраак болушу үчүн, бирдей сан чыгыш үчүн, мен мисал үчүн буларды бардыгын 1ге барабар деп ала турган болсом, 1ге барабар деп ала турган болсом, анда x барабар 8, y барабар 5 жана z барабар 2 деген суроо жооптор келип чыгат. Бирок, бул жакта кичине мурда мен кылган катаны кайталабаш үчүн кайрадан суроону окуйм. Эгерде x 0-дон кичүү болсо деп атат. X 0-дон кичүү болгонуна караганда, анда эмесе x-ти мен -8 деп ала турган болсом, анда эмесе бул жакта жообузда -1 чыгыш керек. Анда бардык сандарыбыздын несі өзгөрөт, алдындагы плюс эмес минус болуп өзгөрүп кетет. Анда эмесе мен сандарыбызды оңой гана салыштырып алышым мүмкүн. Анда эмесе эң чоң саныбыз z, андан кийин y, андан кийин x саны болуп калат. Өзүңөр көргөндөй. Анда туура жообубуз кайсы вариант болуп калат? D варианты. Кайсы лицейлер бул суроого туура жооп бериптир? Кадамжай, Кызылкыя, Ош кыздар лицейи. Бул лицейлерибиз бул суроого туура жооп бериптир. Кайрадан кайталап өтүп кетейин. Бул жакта көңүл бургула. Суроону чыгаргандан кийин жөнөкөй гана нерселерге көңүл буруп өтүп кеткиле. Мисалы үчүн бул жакта x 0-дон кичүү болгонуна караганда -8 болсо, анда калган сандардын да оң жана терс болгондуктары өзгөрөт. Ушул себептен сурообуздун жообу да D варианты болуп калат. Жана бул сурообуздун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз убакыт берейин. Андан кийин сабагыбызды кийинки сурообуз менен улантабыз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, кийинки суроо менен A, B, C, D, E 10 сандар экен. Анда эмесе бизге берилген бул теңдемеде A, B, C, D, E сандарын эң чоңун тапкыла деп берилген суроо. Бир аз да башка суроолор кандай өзгөчөлөнгөн суроо, өзгөртүлгөн суроо деп айтып өткөзүшүбүз мүмкүн.
Boş kızlar ise G variantı deb жооп берипти. Жакшы. Башка лицелерден да жоопторун күтүп калабыз. Жакшы, сурообузга жооптор келип жатат. Biraz daha күтүп турайлы. Сурообузга жоопторду. Бул жакта кайрадан көңүл буруп өтүп кете турган жерибиз. A, B, C, D деп берилген сандар. Булардын бардыгы оң сандар экен. Башка суроолордой терс сан эмес. Албетте. Жакшы, анда эмесе сурообузду бирге чыгарайлы силер менен. Бул сандар A, B, C, D деп берилген сандардын бардыгы оң сан экен. Анда эмесе мен бул сандарды кантип салыштырып алсам болот? Өзүңөр көргөндөй эле, булар оң сан болгонуна караганда, мен булардын бардыгын бирге барабар деп ала турган болсом, анда эмесе E канча деген сан чыгат? Мисалы үчүн мен бул биринчи бөлүктү ала турган болсом, бирге барабар болушу үчүн E барабар 1,3 чыгат. Ал эми D'ны 13-кө бөлсөм 1 чыгышы үчүн анда D барабар 13 чыгат. Ал эми C барабар 11, B барабар 8 жана A барабар 6 чыгат. Кайдан кайталап өтүп кетейин. Мен бул жакта бул теңдеменин бардыгын бирге барабар деп алып алдым. Кааласаңыз башка бир санга барабар деп алып алсаңыздар деле бул сурообуздун жообу бирдей чыгат. Эгер мен бирге барабар деп алганда, бул жакта ар бир туюнтманы бөлөк-бөлөк кылып алып алам. E'ни 13кө бөлсөм 1 чыгышы үчүн E'нин 1,3 болушу керек. Кечиресиздер 1,3кө бөлүнгөндө E да 1,3 болушу керек. Ал эми D'ны 13кө бөлгөндө 1 чыгышы үчүн D 13 деген сан болуш керек. C'ны 11кө бөлгөндө 1 чыгышы үчүн C'нын 11, B'ны 8кө бөлгөндө 1 чыгышы үчүн B 8, ал эми A'ны 6га бөлгөндө 1 чыгышы үчүн A 6 деген сан келип чыгышы керек. Анда эмесе мен сандарды эң чоңун таба турган болсом, өзүңөр көргөндөй эле D деген сан бул жактан түздөн түз көрүнүп турат, эң чоң сан деп. Албетте D деген сан кайсы вариантта? Бизде G вариантында турат. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу G варианты. Көбүнчө бул типтеги суроолорду чыгарып жатканда, өзүңөр көргөндөй, тамалардын ордуна сан коюп чыгарып алуу биз үчүн оңоюраак метод болуп калат. Бул сурообуздун да жообун жаза алсаңыздар болот. 10 секундда убакыт берейин. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз X, Y, Z бүтүн сандар дептир. Бул жакта бүтүн сандардын ичине кайталап өтүп кете турган болсак, бүтүн сан дегендер булар биз англис тилинде буларды integers деп көрүп өткөнбүз. Integers'in ичине бир эле мезгилдин өзүндө оң сандар жана терс сандар болот. Эгерде бизге X, Y жана Z деп берилген болсо, анда эмесе X минус 2Y плюс Z'тин эң чоң маанисин тапкыла дейт. 1 мүнөттүк убакыт, андан кийин бул суроонун жообун силер менен бирге чыгарайлы. Жакшы, азырынча Ош кыздар лицейи D вариант деп жооп берди. Башка жооп болгондорду да алардын жоопторун күтөлү. Кадамжай лицейи да D деп жооп берди. Жакшы. Бир аз да күтүп турайлы. Балким башка жооп болгон лицейлерибиз да бардыр.
So'rovlarga javoblar keldi. Жақсы. Anda mesela biz bu soruların cevabını tekşerip ko'raylik. Qaysi litselerimizning javoblari to'g'ri ekan. Men birinchi maga berilgan sanlarni qarab ko'rayin. Eng cho'ng ma'nosini topishim uchun bu yoqqa nima bo'lishi kerak? X ning eng cho'ng san olishim kerak. Birinchi bu yoqda x ning o'rniga yozishim kerak bo'lgan eng cho'ng san. X ni qancha deb yozib olishim mumkin? Bu yoqda x ni eng cho'ng 3 deb yozib olishim mumkin. 3 minus 2 ga o'tilgan y. Bu yoqda y ning o'rniga cho'ng san olishim mumkin. Biroq eng cho'ng san qaysi 3 deb yozib olishim mumkin. Biroq 3 ni yozsam xato qilaman. Sebebi nega? Y'nin alındığı san ters san. Minus 2'ni dağı qarele ters san bilen ko'yotganimda bu 10 san bolup o'zgaradi. Anda mesela anın ornuna y'nin ornuna qancha? Minus 3'tü жаза alam. Qayerdan qaytalab o'tib keteyim. Bu yoqda y'nin ornuna minus 3'nü yazışının sebebi y'nin alındığı san minus 2. Al ters san bolğan üçün ters sanı ters san bilen ko'yotganimda 10 san kelip chiqadi. Oşol sebepten eng cho'ng ters san bilen ko'yotib jatam. Eng cho'ng ters san y'nin ornuna yazışı mümkün bolğan minus 3. Plus alemi z'nin ornuna eng cho'ng san qaysini yozish mumkin? 5 ni yozish mumkin. Ana mesela barabar 3 minus 2 ni minus 3 ga o'tib bo'lsam plus 6 plus 5 barabar 14 degan javob kelib chiqadi. So'rovimizning to'g'ri javobi D varianti. Bu so'rovga to'g'ri javob berganlar O'sh qizlar litseyi birinchi bo'lib javob berdi. Alarda o'zbekcha o'qitib o'tamiz. Andan keyin Qadamjoy litseyi, Qizilqiya litseylari to'g'ri javob berishdi. Bu so'rovga to'g'ri javob bergan litseylarimizni o'qitib o'tamiz. Bugungi savozda O'sh qizlar litseyi, Qadamjoy litseyi va Qizilqiya litseylari aktiv qatnashadi. Allarga o'zgacha rahmatini aytib o'tib ketaman. So'rovimizning javobini yozsangiz bo'ladi. Bir 10 sekundga vaqt beraylik. Andan keyin keyingi so'rovimizga ko'ngil buraylik. Bir dekanda eskartib o'tib ketadigan bo'lsam, bundan keyingi so'rovimiz bugungi savozimizning oxirgi so'rovisi bo'lib qoladi. Andan keyin sizlar bilan qayradan onlayn orqali jolug'ishu M2 juma deb aytaman. M2 juma qayradan bizda litseylarimizda esalı bo'ladi. Kanikul o'sha sebepten 2 jumadan keyin qana jolug'isha olasiz sizlar bilan albatta onlayn savol orqali. So'rovni javobini yozib olgan bo'lsangizlar, andan keyingi so'rovimiz bilan savozimizni аяқтайлы. Keyingi so'rovimiz x, y, z ters sanlar. Anda mesela bu sanlar 5x barabar 8y barabar 3z bo'lsa, bu sanlarda solishtiriladi. Deb bilgan so'rov 1 minut vaqtimiz bor. Andan keyin savozimizni bu so'rovimizni javobini yozib, savozimizni аяқтайлы. So'rovga javobini aytsangiz bo'lsa, albatta, burada qilinglar. Trucom programmasi orqali bizga qoldirsangizlar bo'ladi. Yaxshi, Qizilqiya litseyi B variant deb javob berdi. Boshqa javob bo'lgan litseylar O'sh qizlar litseyi A variant deb javob berdi. Yaxshi, kutib turaylik. Boshqa javob bo'lgan litseylar bormi? Qadamjoy litseyi da variant deb javob berdi. Yaxshi. Yaxshi, litseylardan javoblar kelib жатат. Sizlarga belgin 1 minutlik vaqtda o'z ayog'idan chiqdi deb o'ylayman. Ana esa biz so'rovlarimizni chiqarib ko'raylik. Albatta, bu so'rovlarni chiqarib жатқанда x, y, z ters sanlar ekan. Ters sanlar bo'lsa, men 5x barabar 8y barabar 3z deydi. Bu yoqda bu so'rovni o'ng'ay chiqaruvining yo'lini sizlarga boshqa bir metodda ko'rsatib o'tayin. Har bir sanda bu yoqda 5 bor, bu yoqda 8 bor, yana bu yoqda 3 bor. Bu 3 sanı birbirinden ko'yaylik. 5 ko'yilgan 8 ko'yilgan 3, 5 8 ga ko'yitsam 40, 40 da 3 ga ko'yitsam 120. Jana buni 120 deb alaylik. Bularning barida 120 ga barobar bo'lsin. Anda mesela 5 biroq bir dekani esdan chiqarib olishimiz kerak. X, y, jana z sanlari ters san bo'lganlikdan -120 deb alu to'g'ri bo'ladi.
5x barabar minus 120 deb alsam, anda x barabar qancha chiqadi? X orada 20 minus 24 deb belgilab olsam bo'ladi. Hali men keyingisinde x minus 24 deb oldim. Keyingisinde 8y barabar minus 120 bo'lsa, bu yoqda y o'rnina barabar minus 15 deb alsam bo'ladi. Minus 15 qilganimizda bu yoqdan y chiqadi. Hali men 3z barabar minus 120, hali men z barabar minus 40 degan javob kelib chiqadi. Bu yoqda sanlarda har birini solishtirganimizda eng kichigisi z, andan keyin x, andan keyin y degan sanlar kelib chiqadi ekan. O'zinglar ko'rgандай, eng cho'ng sanimiz y, x, z. Bu so'rovning to'g'ri javobi A varianti. Jana bu A varianti deb belgilab ketganlar. Qaysi litseylar ekan? Osh qizlar litseyi, Qadamjoy litseyi, jana Qizilqaya litseylarida A varianti deb javob beribdir. Bu so'rovning to'g'ri javobi sizlar aytganday albatta A varianti. So'rovga to'g'ri javob bergan litseylar uchun o'zgacha qutlug'tab o'taman. Buguncha savol shu yerda oyoqladi. Sizlar bilan qayradan 2 jumadan keyin jolg'ishqancha deb qolam. Sizlarga da cho'ng rahmat. So'xta qizlar litseyi, barliq litseylaringizga, Qadamjoy litseyi sizlarga da rahmat. Bundan keyin savol qayradan 2 jumadan keyin ulanadi. Onlayn savol orqali so'rovingizlar bo'lsa, albatta bu yoqda chat orqali so'rab qolsangizlar bo'ladi. Javob berishga harakat qilaman. Biraz da kuda turayın. Balkim so'rovsi bo'lganda so'rovlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Ondan keyin savolga oyoqlaylik. So'rovingizlar jo'xshaydi. Anda esa biz bugungi savolni shu yerda oyoqlaymiz. Sizlar bilan qayradan onlayn savol orqali 2 jumadan keyin jo'g'ilishgancha deb qolam. Salomat qolingizlar.